Кыргызстандагы дээрлик ар бир район шаарда чоң стадиондор бар. Анын көбү Союз маалында курулгандыктан эскилиги жетип, анысы аз келгенсип каралбай калып кеткен. Мындай кайдыгер мамиледен улам көп стадиондордун жерлери четинен кемтилип, айрымдарынын аты эле болбосо заты түгөл калган эмес. Эгемендик жылдарында мындай спорттук жайларга көңүл бурулмак турсун, көз салгандар дээрлик болбогону жашообуздун ачуу чындыгы. Бул маселеге учурдагы өлкө жетекчилиги чекит койду. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы бардык стадиондорду оңдоо тапшырмасын коюп, ишти көзөмөлдөө жагын Кыргыз футбол биримдигинин төрагасы Камчыбек Ташиевке табыштаган. Көп өтпөй Жалал Абаддагы стадион эл аралык стандарттарга жооп бере тургандай болуп жаңыланып, таанылгыс болуп өзгөрдү. Анын ачылышында сөз сүйлөп жатып, Камчыбек Ташиев мындай шарттар дагы бир канча стадиондордо түзүлөрүн, учурда Кыргызстанда Борбор Азиядагы эң чоң стадиондун курулушу жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал арада атайын кызматтын төрагасы бир катар стадиондордун абалын жеринен көрүп, тийиштүү жетекчилерге тапшырма берди. Келечекте курула турган стадиондор жана алардын учурдагы абалы туурасында кесиптешим Акылай Карабаева кенен кылат. Бир суганычыбыз бар да футбол клубтан. Суктанасында бизде деле кылса болот экен го. Мамлекетке берилген балдарыбыз тарбиялашыбыз керек. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Токтогул шаарынын Борбордук стадионунун бүгүнкү абалы менен таанышты. Бул спорттук жай 1980-жылы пайдаланууга берилип, ушул күнгө чейин капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Эскилиги жетип, спортчулар үчүн жетишерлик шарттары дагы жок болгон. Биз планда атканыбыз ушул капиталдык ремонттон өткөрсөк, жанагы эл аралык стандартка туура келгенден Канча акча кетет экен? Биз буга Сметасы канча болду? Сметасын азыр биз мындай эл аралык мамилеге түзгөн эмеспиз. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт, ладно, давайте. 42 миллион. 42 миллион барбы акчаңа? Азынча жок. Акыртын алып кыласың ада. Бирок азыр УКСтан 3 миллион акча бөлүнүп, проектин жасап атышат да, жасап менен жасап атат. Анда сүйлөшөбүз да. FIFA менен да макулдашып, ушулар сунушу менен чогуу Бул жерде полияны жактан силер жасайсыңар. Ана башка жактан акча да бөлүп. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен стадионду оңдоого 100 миллион сом жумшалат. Курулуш атайын кызматтын төрагасынын көзөмөлүндө болот. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол биримдигинин талаптарына ылайык шарттар түзүлүп, курулуш иштери ушул жылдын август айында аякташы керектигин эскертти. Муну биз азыр эми мына мен азыр көрүп кетем, анан кийин бул жерде архитекторлор келип иштеп, сметасын чыгарып, толук бойдон күзгө чейин биз калган келтиребиз. Калына келтирип, булардын баарын жаңылап, моолордун баарын алып жаңылагандан кийин Кудай буйруп насип этсе ушу күзгө келип, ачып бергенге дагы силер менен кошо ачабыз. 2010-жылы түзгөнбүз. Жылдан бери 1-лига 15-жылга чейин ойнодук. Андан кийин каржылоо булагыбыз жок, токтоп калдык эле. Сиз президент болгондон кийин мына быйыл биздин федерацияга кайрадан ошо сиздин жардамыңыз менен 1-лигага кирип, учурда 1-лиганын түштүк зонасы боюнча 1-местеде. Ой, молодцы. Мына азыр силер быйыл ойноп атат экенсиңер, стадиондорду жаңылап берсек, ушул кийинки жылы высший лигага чыгып ойногонго аракет кыласыңар. Бир суганычыбыз бар да футбол клубтан. Эң алыскы районбуз. Мына эртең Баткенге кетебиз да. Баткенге бусик табышыбыз эле тапсак, ал бир 50 миңдин башын айтат экен. Ушул биздин клубка бир спринтер болсо, Камчыбек Кыдыршаев биздин көп эмебиз чечилип калат деген. Записывайте. Бир спринтер алып берели Токтогулга. Сиденлерди алмаштырыш керек, коюш керек, буларды карагыла. Ал арада апта ичинде Камчыбек Ташиев бир катар спорттук жайлардын абалы менен жеринен таанышып чыкты. Алардын бири Кара Суу шаарындагы Манас стадионуна барды. Бул жайда эл аралык талаптарга жооп бере тургандай кылып жаңылоо тапшырмасын коюп, иштин жүрүшүн жана каржылык маселелерин жергиликтүү бийлик менен биргеликте өз көзөмөлүнө алып чечээрин белгиледи. Сметасын бар түзүп даярдап койгонбуз. Анан ушул бүгүнкү күндө ушул Кара Суу Кыргызстанда эң чоң район болгондуктан бирок стадион бүгүн ойдой турган акыбал. Канча акчаңыз бар? Бизде азыр бөлүнгөн акча негизи мэрияда быйылкы жылы мэриянын бюджетин 1 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Бирок азыр бүгүнкү бул стадионго бөлүнгөн акчабыз жок. Канча стадион канча турат экен? 54 миллион деп азыр. 54 миллион. Азыр эч нерсе райондон дагы шаардын бир сом бөлүнгөн. Кара Суудагы Манас Борбордук стадиону 1960-жылдары курулуп, бүгүнкү күнгө чейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мындан улам 3800 орунга ылайыкталган стадиондун эскилиги жетип, талкаланып калган. Кара Суу районунун республикалык деңгээлдеги республикага биринчи
высший лигада выступать ете турган команда даярдаш керек. Мына биз ушул жерде даярдап берейли стадионду. Анан кийин жакшынакай тренерлерди таап, оюнчуларды таап, келип ошолорду караш керек, басына жетиш керек. Балдарыбыз биринин артынан бири өсө берет. Мынтип отурсак карасаңыз, могу стадион ушул стадионду карап отурсак отура беребиз. Муну басына жетишибиз керек, футболчуларды чыгарышыбыз керек, спортсмендерди чыгарышыбыз керек. Ак көңүл, мамлекетке кызмат кылган, мамлекетке берилген балдарыбызды тарбиялашыбыз керек. Кыргызстанда бир катар стадиондорду куруу жана жаңылоо демилгеси башталды. Эске салсак, 2 жылда Бишкектин четиндеги Орок айылында чоң арена пайда болот. Ал 45 000 көрүүчүгө ылайыкталып, дизайндын өзөгүн кыргыз маданиятынын маанилүү бөлүгү болгон боз үйдүн феномени түзөт. Борбор Азиядагы уникалдуу жана чоң стадиондун курулушу кызуу жүрүп жаткандыгы айтылды. Президентибиздин берген тапшырмасы негизинде мамлекетибиздин борборунда Орто Азиядагы эң чоң стадион курулуп атат, 45 000дик. Жаңы проект менен курулуп атат. Бул Ташкентте да жок, Астанада да жок, Душанбеде эч жерде жок. Бул бир гана биздин мамлекетте ушундай чоң нерсе курулуп, ал жерге чоң акчалар жумшалып атат. Акчасынын негизинен маселеси чечилген. Ал жерде ушу англиялыктар менен түрк туугандардын архитекторлор иштеп, азыр иш кызуу жүрүп атат. Мен бир аптада бир жолу барып көрүп турдум. Ушул жерде иш кызуу жүрүп атат. Буюрса, ошо 2 жылда бүтөбүз деген чоң үмүтүбүз бар. Апта ичинде Жалал-Абадтагы жаңыланган Курманбек стадиону дагы пайдаланууга берилди. Ал эл аралык стандарттарга ылайык реконструкцияланып, заманбап техникалар менен жабдылды. Тактап айтканда, Кыргызстан боюнча алгачкы гибриддик тала жана жарык берүүчү мунаралар орнотулуп, стадиондун ар бир детали жаңыланды. Ачылыш аземине Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышты. Айдына чөйрөсү каралбай калган эле да. Анан үстүнө спортсмендерге дагы шарттар жакшы түзүлгөн эмес. Мына бүгүнкү стадион азыр өтө заманбап, бар жогу жакшынакай отургучтар коюлуп, футбол талаасы татынакай жашыл чөптөр менен эгилип, аларды сугаты, башка жактары бардыгы заманбап каралып атат. Мындай берде деле жетекчилик болгон, берде деле мүмкүн болушунча каржылаган, бирок ошого жараша каралып калып кеткен да. Бизди берде түркө не деп болот? Артисттер келип, өткөрчүлөр ошого келчүлөр. Бир жактуу гана эле да. Анда дагы скамейкаларыбыз сынган, кароосуз калып кеткен да. Бирок азыр не дейм, көстө суктанасың, бизде деле кылса болот экен го. Футболдук беттештин башталышында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, өлкө боюнча 10дон ашык стадиондор оңдолоорун айтты. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү бардык спорттук жайларды оңдоо тапшырмасын коюп, ишти көзөмөлдөө жагын Камчыбек Ташиевке табыштаган. Футболдук стадиондорду өз калыбына келтиришибиз керек. Быйылкы жылдын эсебинде мамлекетибиздин бюджетинен жана футболдук союздун бюджетинин эсебинен мамлекетибизде 12 футболдук стадион өз калыбына келет. Булар Жалал-Абад шаарындагы стадион, Кочкор Ата шаарындагы, Ош шаарындагы, Кара Суу шаарындагы, Өзгөн шаарындагы, Кара Балта шаарындагы, Токмок шаарындагы, Каракол шаарындагы жана Арашан айылындагы Чүй облусундагы стадиондор. Мен ойлоймун, биздин мамлекетибизде футболду сүйүүчүлөр көбөйүп атат. Футбол бул жөн эле оюн эмес, бул дүйнөдөгү мамлекеттин кадыр баркы. Биз сиздер менен бирге биздин урматтуу футболчуларды колдоп турсак, дүйнө жүзүндө дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз. Белгилей кетсек, Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарга жакын. Анда 5000ге жакын орундуктар бар. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион.